Саламатсыздарбы? Биздин каналга кош келипсиздер. Бүгүн биз ет менен картошкадан жасалган мантыны көрсөтүп беребиз. Бизге керек болуучу азыктар 600 грамм un, 300 грамм ет, 5 штук картошка, 2 чоң пияз, 1 жумуртка, стакан суу, өсүмдүк майы, туз, мурч, калемпир, ушулар керек болот. Жылуу сууга 1 чай кашык тузду салып, жакшылап аралаштырабыз. Жумуртканы ундун үстүнө кошобуз. Аралаштырып алабыз. Аз-аздан сууду куюп, камыр кылышты баштайбыз. Камырыбызды мына кылып бүттүк. Üstünü жаап, дем алдырганы коюп коебуз. Картошкабызды кубик формасында кылып, майдалап тура алабыз. Туралган картошкабызды идишибизге салабыз. Пиязды да кубик түрүндө майдалап турайбыз. Туралган пиязыбызды да кошобуз. Фаршыбызды да кошобуз. 1 чай кашык туз кошобуз. 1 чай кашык мурч кошобуз. Өсүмдүк майын кошуп алабыз. Баарын жакшылап аралаштырабыз. Мына камырыбыз 30 мүнөт дем алды. Биз эми камырды жайышты баштайбыз. Камырыбызды биз бөлүп алабыз. Майда бөлүкчөлөргө бөлүп алабыз. Камырыбызды жайып алабыз, жука кылып. Экинчисин жайып жатабыз, калгандарын да ушинтип жайып алабыз. Камырыбызга фаршты салып, жүйөбүз. Калгандарын да ушинтип жасап алабыз. Майланган листке мантыларыбызды коюп алабыз. 1 сааттын ичинде бышырып алабыз. Мына биздин мантыбыз бышты. Норуз майрамына карата жасалган мантыбыз даяр болду. Сиздер да үй бүлөңүздөрдү кубантып жасап көрүңүздөр. Биздин каналга кошулуңуздар. Саламатта калыңыздар.